Текебаевке Султанбековага тиешелүү имараттар буздурулууда. Ошто Алишер Навой эс алуу багындагы 11 мыйзамсыз коммерциялык курулуш буздурулууда. Буга чейин мэрия жер аянттарын кайтарып алуу боюнча соттон утуп чыккан. Бирок эскертүүлөргө карабастан кожоюндары имараттарды бузбай келишкен. Менчик ээлеринин арасында Өмүрбек Текебаев, Чолпон Султанбекова сыяктуу бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер бар экендиги айтылды. Урматтуу мекендештер, аталган долбоорубуз толук ишке ашканда жалпы узундугу 250 километрге жакын лыжа трассасы курулат. 4 километр узундуктагы заманбап аркан жолдор ишке берилет. Автоунаа токтотуучу 4000 жай, этно шаарча, ден соолукту чыңдоочу борборлор, конок жайлар курулат. Жылына 2 миллионго чейин туристти кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жаралат. 5000ге жакын туруктуу жумушчу орундары пайда болот. Бул жергиликтүү калк үчүн ишенимдүү каражаттын, жаштар үчүн мекенинде иштеп калууга өбөлгөнүн, жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн бакубат жашоонун булагы болуп калат деп ишенемин. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, үстүбүздөгү жылдын 15-18 июль күндөрү Жыргалаң аймагындагы жаңыдан түптөлө турган туристтик шаарча үчүн 49 жер тилкеси ачык аукцион аркылуу сатууга коюлуп, анын ичинен 14 объект өз ээлерин тапты. 14 адам утуп алды аукциондон. Жеңүүчүлөрдүн бардыгы мекенибиздин келечегине ишенген, атуулдук деми бийик кыргызстандыктар экени мени абдан кубандырды. Буюрса, ак кар, көк муз баскан ала тообуздун атына заты төп келген, 4 мезгилди камтыган курорт, коңшу мамлекеттерге гана эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмүнө атаандаш боло ала турган эл аралык деңгээлдеги эс алуу жайы болот. Кудай буюрса, эмдиги жылы ушу биринчи фазасын берип, декабрь айында ушул Жыргалаң биринчи фазасында биз лыжа тебүү боюнча ишти ачабыз, конокторду, чет өлкөлүктөрдү, өзүбүздүн жарандарды кабыл алабыз деп турабыз. Албетте курулуш иштери эл аралык экологиялык стандарттарга шайкеш жүргүзүлөт. Курорт табигый кар менен кошо жасалма кар жаадыруу ыкмасы аркылуу жылдын 7 айында эс алуучуларга тынымсыз кызмат кылат. Натыйжада экология менен экономика айкалышкан, адамдын жан дүйнөсү жапайы жаратылыш менен жуурулушкан чыныгы эс алуу жайынын заманбап үлгүсүн жаратабыз. Урматтуу мекендештер, учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарга кайрыла кетейин. Баарыбыз бир муштумдай биригип, бул ири долбоорду жалпы элдик ишке, улуттук долбоорго айланталы. Баарыбыз Кыргызстандын жаркын келечегине жакшы үмүт тилек менен карап, жараткан ырыологон керемет жерибизге урмат сый менен мамиле кылалы. Ата баба мурасын аздектеп сактайлы. Ала Тоо резорт дагы элибиздин эртеңкисине, өлкөбүздүн өрүш алышына бүгүнкү аракеттерибиздин бир мисалы болушу керек. Келгиле улуу кыргыз элинин урпактарына жарашкандай иш кылалы, улуу мүдөлөрдү көздөп, бийик максаттарга жетели. Бул Тоо курорт кластери жаратылышка жакындыкты, коомдук жана улуттук ынтымакты, жарандардын эс алуу маданиятын даңазалаган символ